каарманыбыз Ишеналар Абаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин эмгек сиңирген ишмери, педагогика илимдеринин доктору, профессор Айчурок Калдыбаева. Ал 1980-жылы Владимир Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтунун филология факультетин артыкчылык менен аяктап, орус тили жана адабияты мугалими, тарбия боюнча методист адистигине ээ болгон. Мен 1975-жылы 50 жыл болуптур. Ушул университеттин астанасын аттаганмын. Өзүм Алай районунда Антон Семенович Макаренко атындагы мектепти бүтүрүп, анан атам мени алып келип ушу Жемпетте окуйсуң. Бул жерде 3 маал тамак берет деп алып келип тапшыртып салган орус тил факультетине. Бул жерде деле конкурс абдан чоң болчу, бир орунга 5 студенттен болуп, бирок 3 экзамен тапшырып өтүп кеттим. Мектепте ошол орус тил адабиятынан абдан жакшы окучумун да. Орус классты бүткөнмүн ал жерден, анан ошентип окуп калдым. 5 жылдын ичинде ошондо университет 30га чыккан экен да көрсө. Мына мен келгениме 50 жыл болду. Өтө күчтүү мугалимдерден билим алдым. Батманова деген, Озмитель, Хлыпенко, Хмельницкая деген, Задорожный деген агай современный русский языктан берчү. Андан экзамен алыш, кайрадан төрөлүш керек болчу да. Мына ошондой күчтүү мугалимдерден билим алып, анан иштеп калдым. Ал убакта өзүңөр билесиңер да, жогорку окуу жайына кимди алып калчу? Жакшы окуган студенттерди. Бизден 13 студент красный диплом менен бүткөн да, кызыл диплом менен. Анан мени алып калышкан мамлекеттик аттестациялык комиссиянын чечими менен. Анан атама чалдым. Ата, мени алып калабыз деп атышат. Атам тарыхтан сабак берген мугалим болчу. Десем атам айтты, ошол жерде иштей аласыңбы? Таза иштеймин десең кал, болбосо келе бер мектепке деди. Ошондон бул жерде калып калдым. Анан педагогикалык стажым жаңы башталган, мектепте иштеген эмесмин. Ошол эле жылы, 1-2 жыл иштегенден кийин мына институт педагогикадагы аспирантурага болгондо да максаттуу түрдө даярдашууларчы бир орун берген экен, мен ошого өтүп калдым да. Анан орус тил жана адабиятынан өтөйүн десем, жана мен айткандай стажым жок, анан ошентип педагогикага келип калдым. Айчурок Калдыбаева Кыргыз мамлекеттик университетинде окутуучу, доцент, сырттан окуу институтунун директорунун орун басары, факультеттин деканы, педагогика кафедрасынын башчысы, Россиянын табигый илимдер академиясынын мүчө корреспонденти жана педагогика илимдери боюнча адистештирилген диссертациялык кеңештин төрайымы болуп эмгектенген. Ал 5 монографиянын, 24 окуу методикалык куралдардын, 200гө жакын илимий макалалардын автору жана 36 илимдин кандидаттарын даярдаган. 3 жылдын ичинде диссертациямды аяктап, ал убакта диссертациянын убагында жазган аспиранттарга 1 айлык 100 сом стипендия кошумча берчү. Аны да алдым, анан талкуун өттүм, анан Алматыга барып жактап калдым. Анан ошол убакта Измайлов бизге педагогикадан сабак берчү. Магрифа Рахимовнанын таасири Дербишали деген агай болчу. Ошо отургузалы десем, бул кесипти эмнеге тандап алдың деп эле сурай берчү да бизди. Акырындап ушул кесипке сүңгүп кирип кеттим, жакшы көрүп калдым. Кийин атама да ыраазы болдум, жакшы эле ушул кесипке барган экенмин деп. Анан атам айтып калды, кыз балага эң жакшы кесип мугалим болуу. Стипендия 12 сом болчу, повышенный стипендиясы 15 сом болчу, 25% кошкондочу. Бирок мен Маяковский атындагы стипендиант болуп 95 сом колума алчумун да. Бирок негизинен ушул кесипти тандап алганыма таптакыр өкүнбөйм. Мен өтө күчтүү инсандардан талим тарбия алдым, күчтүү инсандардан билим алдым. Ошол билимди мына азыр өткөрүп берип жатам студенттерге.
бүт бир туугандарым ушул жерден билим алышты. Айтып атпайбы, мугалимдик династиясы депчи. Университетти жанымдай көрөм. 50 жылдын ичинде эми биз деле бул жерге жапжаш 17 жашымда келип, азыр мына эми 50 жыл өтүптүр. 50 жылда эл жаңырмак турсун жаңырды. Факультеттер жаңылануу процесси жүрүп атат. 80 жылда университетте ким гана иштеп кеткен жок. Эгерде бир 21 жашында келсе, ошол адамдар 101ге чыгыптыр да. Эгер арабызда болсо, бул жерде кимди гана изи калган жок. 80 жылдын ичинде эмне деген окуялар болгон жок. Болгондо да жакшы окуялар, себеби дегенде биз Маяковский атындагы Кыз-келиндер институту, Арабаев атындагы эми биз улуу агартуучунун атын алып жүрөбүз да. Ошого татыктуу болойлу деп иштечилек, ошондой кылып азыркы жаштарды чакырат элем. Силер башка жогорку окуу жайын эмес, Арабаев ушу билим үчүн өмүрүн арнаган адамдар деп туруп дайыма унутпагыла кандай жерде иштеп атканыңарды депчи. Болгон салымыңарды кошкула, жакшы сабак бергиле, жакшы лекцияларды окуганга мазмундуу аракет кылыш керек. Тарбиялык иштерди жогорку деңгээлде жүргүзүш керек. Себеби булар барып эртең ошо мектепте биз берген билимди чагылдырат деп. Айчурек Калдыбаева билим берүү тармагына арнаган талыкпаган эмгеги, чыныгы педагогдук таланты менен жетишкен ийгиликтерин мугалимдик кесиптин эталону катары кароого арзыйт. Анан ушул 50 жылдан бери мен көрүп жүргөн, билип жүргөн эжекелериме, агайларга өмүр каалайм. Көп жашагыла, оорубагыла, дайыма дагы деле болсо билимиңерди студенттерге өткөрө бергиле.